یک اجازه بده امارات اسلامی می گرفتن تاجیکستان با کلیم تخار قندوز و بلخشان رو بگم جایی چه ما میبرم برش میگذره بس ان شاء الله هیچی هم نداره تاجیکستان. Чегара тууралуу мен да көп ойлондум. Жаш болсом да бул маселени терең ойлонуп, талдап мындай ойго туш болдум. Бул менин жеке пикирим. Маалымат топтоп жатып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев неге мынча шашып чегараны чечип жатат деген суроо пайда болду. Жоон көпкө ойлондум. Жогорку кеңешке барып, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич билдирүү жасады, депутаттар да шыр эле колдоп беришти. Геосаясатчылар, иликтөөчүлөр менин пикириме толук кошулат деп ишенем. Карапайым калк деги эле дүйнө эли билбеген чоң план тууралуу калгам. Большой Афганистан деген планды уккандар барчага арабызда. Жакынкы чыгыштагы согуштун да аяктап жатканы, Орус-Украин согуштун тездик менен токтоп жатканы, Америка Кошмо Штаты менен Россия Федерациясынын жаңы фронт ачылар алдында турганынан кабар берет. Бул фронт Большой Афганистан планы болуп калышы толук мүмкүн. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 34 жылдан бери чече албай жаткан чегара тездик менен чечилип жатканда мына ушуга байланыштуу деп ойлоп калдым. Себеби, эгер Большой Афганистан планы ишке ашса, анын залакасын Кыргызстан да тартып калышы мүмкүн. Ошондуктан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бул маселени кабыргасынан коюп, чегараны тездик менен чечип жатат го деген ой жаралбай койбойт. Тажик тарап чегара маселеси чечилишине кызыктар, себеби ар жактан экинчи фронт ачылып калышы өтө ыңгайсыз жагдай жаратат. Байкасаңыздар, жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич билдирүү жасаган күнү Талибан Тажикстанды 3 күндө басып аларын жарыялашты. Жамандын бетин ары кылсын, бирок дүйнөдөгү окуялар баарына даяр турууга чакырат. Биз ичүүбүз ирип, карасантайлык, ичкүйдүүлүк менен бийликке болгон кумардын азабын тартып, ойду тоону айтып, жалганды ышкыртып, чет-четтен жалган маалымат таратып, элди дүрбөлөң кылып жаткан кезде эки баатыр келечекти ойлоп, ушул кадамдарга барып жатса керек деп изилдеп койдум. Бул постума тарых баасын берет. Азыр окуп, сиз да изилдеп көрүңүз. Facebook колдонуучу Залкарбек Кудайбердиев. یک اجازه بده امارات اسلامی می گرفتن تاجیکستان با کلیم تخار قندوز و بلخشان رو بگم جایی چه ما میبرم برش میگذره بس ان شاء الله هیچی هم نداره تاجیکستان. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.